күз келип күн сууктап баштады жана адамдардын баардыгында сасык тумоо көбөйө баштайт. Эгерде сиз сасык тумоо же грипп менен ооругуңуз келбесе, анда тамак ашыңызды тууралап, иммунитетиңизди бекемдеп баштаңыз. Ал үчүн эң алгачкысы сиз цитрус азыктарын көбүрөөк жесеңиз жакшы жардам берет. Себеби цитрус азыктары биздин денедеги лейкоцит же болбосо ошол эле вирустар менен күрөшө турган лимфоциттерди күчөтө турган таасирге ээ. Эгерде ошол цитрус азыктарын көбүрөөк жесеңиз, анда ошол иммундук клеткаларыңыз көбүрөөк бөлүнүп чыгат дагы, жакшыраак болот дагы, алар иммунитетти жакшы абалда кармап, вирустарды же бактерияларды оңой жок кылышат. Андан кийинкиси сиз жашынчалардан көбүрөөк жешиңиз керек. Жашынчаларда дагы ошого байланыштуу болгон витамин С көп, алар биздин клеткаларды бекемдейт жана иммунитетти көтөрөт. Жана сиз чеснок же болбосо имбир окшогон нерселерден да жеп жүрсөңүз, алар бактерияларды да өлтүрөт, иммунитетти да көтөрөт. Бактерияларды өлтүргөн таасири чесноктуку да бар, жана вирустарды өлтүрө турган да таасири бар. Эгерде сиз ушул азыктарды же болбосо ушуга өңдөнгөн азыктарды жөө аркылуу туура тамактанып, иммунитетиңизди бекемдеген болсоңуз, анда сиз грипп болуп оорубайсыз.